Лейлек районунун Коргоон айылында сезим маалымат окутуу борборунун салтанаттуу ачуу аземи өткөрүлдү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, активисттер жана аялдар катышты. Анткени аталган борбор аялдар жана жаштар үчүн арналган. Анда түрдүү тармак багыттар боюнча мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган иш-чараларды өткөрүү, анын ичинде социалдык көнүмдөрдү үйрөтүү, психологиялык консультацияларды жана ийгиликтүү ишкерлер менен мотивациялык жолугушууларды өткөрүүгө болот. Бул боюнча алдыдагы сюжетте кенен баяндалат. Сезим маалымат окутуу аялдар борбору компьютердик технологиялар менен жабдылган. Борбор аялдардын дараметин жогорулатуу, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо, маалымат алмашуу жана түрдүү демилгелердин үстүндө биргелешип иштөө, жамааттык кызматташуу үчүн аянтча түзүүнү максат кылат. Андан сырткары борбордо заман талабына жараша жергиликтүү бизнести түзүү жана алдыга жылдыруу үчүн социалдык медиа жана маркетинг боюнча окутулуп, компьютердик сабаттуулук СММ боюнча тренингдер өткөрүлөт. Bir жыл мурда ошол аялдар тынчтык кереги деген чоң долбоорду биз чогуу силер менен ишке ашырганбыз. Ошондон бери биз көптөгөн окуулар, семинар, тренингдер дагы өтүлдү ошол долбоор алкагында. Bir жыл убагында биздин айымдар, ошол долбоордо катышкан катышуучулар, ошол биздин көмөктөштөр чоң ийгиликтерге жетиштик. Бүгүнкү как раз ошол сезим аялдар үчүн маалымат болгон окутуу борбору андан бир пример катары болуп атат. Ошондон бери, bir жылдан бери сиздер менен бирдикте биз мондай ийгиликтерге жетип атабыз да. Баягы жалгыздарак токой болбойт, токой болсо дагы көлөкөлүү болбойт дегендей, ошол көлөкөлүү мындай токойду түзгөнгө сиздер жардам берип атасыздар. Акимчилик жардам берип атат, командасы, айыл өкмөтү, анан өнөктөштөр бул жерде турган баардык мындай сферадагылар да, баардык сферада, билим берүү сферасы, саламаттык сактоо сферасы, жергиликтүү бийлик, укук коргоо жана башка. Ошонун баары тең биргеликте. Эң биринчиси ошол долбоордун максаты болгон климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана ага туруштук берүү, ошого климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу болгон өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу. Биз жаңы эле айыл өкмөтү менен сүйлөшүп атабыз. Бүгүн мына сезим аялдар үчүн маалымат окутуу борбору ачылып атат. Бул борбор Бириккен Улуттар уюмунун аялдар баткенде тынчтык жана өнүгүү үчүн коомдук биримдикке көмөктөшөт долбоорунун жана Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду тарабынан ишке ашырылган гендердик илгерилетүү демилгеси долбоорунун алкагында тандалган чакан гранттык демилгелердин бири. Активист аялдар демилгелүү топ түзүлүп, биз аялдар үчүн көптөгөн иш-чараларга, семинарларга катышып, аялдар үчүн көптөгөн маалыматтарды алып келип, биз бул аялдардын кыйынчылыктарыны жеңилдетүүгө, маалыматтарды туура алууга, ошолорго жакшы кыйынчылыктарын чечүү үчүн биз аялдар демилгелүү тобу биз көптөгөн долбоорлорго катышып, азыр биз сезим маалымат окутуу борборуну түздүк. Долбоор жазууду үйрөндүк, окудук, кыйынчылыктар болду жана ушу ийгиликке жетип утуп алдык. Азыркы күндө биз аялдар үчүн мына ушу бул аянтча, борбор аянтчасы бир жакшы керектүү, жаштар үчүн, аялдар үчүн, кыз-келиндер үчүн жакшы борбор болуп калат. Себеби бул бизге өтө керек болгон, зарыл болуп келген да маалымат борбору. Буга чейин биз мына айылыбызда активист аялдар, айымдар өтө көп болгон. Аялдар кеңешинин төрайымдары менен ар кандай көйгөйлөрдү биз өкмөттүн кеңсесине келип, же болбосо мына чайханада, же бирөөлөрдүн үйүндө эле чечип жүргөнбүз. Мына азыр ошол биз эңсеп жүргөн, биз ойлоп жүргөн маалымат борбору бүгүнкү күндө ачылып, ишке кире баштады. Эми Кудай кааласа көйгөйлөр азаят, мына зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча дагы ар кандай маселелер чечилет, үй бүлөлүк маселелер, көйгөйлөр чечилет деген ойдобуз. Биз өтө кубанычтабыз. Бул
Долбоор ошондой эле көп учурда үй бүлөлүк зомбулуктун, жумушсуздуктун, жакырчылыктын жана келишпестиктин себептери болуп саналган маалыматтын жана билимдин жетишсиздигин кыскартууга багытталган. Алдыда аялдар борбору Лейлек районунун Коргон, Чоюнчу, Актерек, Кара Суу жана Лейлек айылдарында ишке ашат. Назгүл Абдрахманова, Айсулуу Абдылаким кызы, Бакыт Саетов, жаңылыктар.